Китептин алгачкы бөлүмдөрүн мен 19 жашымда жазып баштаганмын. Китептин сыртында айтып тургандай эле кайгырууну адат кылган бакыттамын сезмек беле. Ким менен гана маектешпейин, алар жан дүйнөсүндөгү ачарчылыкты айгинелеп көрсөтүшөт. Жакшылыкка чакыруу максатында жазылган. Акырында баланы ар тармактан тажатып, жараксыз абалда чыгарып коюшат. Анан көпчүлүк жаштар максатын жоготуп, анан кайгырууну адат кылып алышты. Орусчасынан айтканда счастье в мелочах деп коет го. Ойгонуп кетсем, бут жагымда ошол Хамза аттуу жигит эки бутумду колдору менен укалап отурган экен. Бетиңиздин жарымы көрүнүп турган сүрөтүңүз кирди. Ооба. Так, ошол. Кайгырууну адат кылган бакыт даамын сезмек беле. Жалкоолукту шерик кылган, максатына жетмек беле. Мына дал ушул эки сапырын 21 жаштагы акын өзүнүн алгачкы Каректен аккан көз жаш чыгармасынын сыртына жазган. Ооба кадырман көрүүчү, бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын коногу жаш акын, ошондой эле жазуучулук өнөрлүктү дагы чогуу алып келе жаткан биздин жаш талант. Өзүнүн жаш болгонуна карабай, жакында эле ал Каректен аккан көз жаш аттуу чыгармасын, китебин чыгарды. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу ким деп кызыгып жатсаңыздар, жаш жазуучу жана ошондой эле акын Рустам Абилов. Салам Рустам, студиябызга кош келипсиң. Саламатчылык, кош келдик. Жакшы келип алдыңызбы? Эли журтубуз менен амандашып алсаңыз болот. Кудайга шүгүр. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздарга ысык салам. Рустам, сиздин атыңыз жаңыдан коомчулукка таанылып келатат. Өзүңүз тууралуу биздин көрүүчүлөрүбүзгө, элибизге тааныштыра кетсеңиз, кененирээк маалымат бере кетсеңиз, кайсыл жактын кулуну болосуз? Ассаламу алейкум. Менин аты жөнүм Рустам Абилов. Ош областына караштуу Ноокат районунун Көк Жар айыл өкмөтүнүн Маданият деген айылынын кулуну болом. Жашым 21-де. Жакшы. Эми биз жазуучулукка кайталы дароо эле. Жазуучулук боюнча кеп баштаганда эле сиздин китебиңиз тууралуу сөз болот. Каректен аккан көз жаш чыгармаңыз жакында эле жарык көрдү. Кыргызстанга келип бет ачарын да кылдыңыз. Ушул китепти кантип жазып калдыңыз? Канча убакытта жазып бүтүрдүңүз? Негизинен китеп 21 жашымда чыкканы менен китептин алгачкы бөлүмдөрүн мен 19 жашымда жазып баштаганмын. Айтор 2019 жылдары июнь айларында жазылып башталган. Анан 3 айда жазып бүттүм биринчи чыгарманы. Андан кийинки чыгарманы 1 айда, андан кийинки 2 чыгарманы 1 жыл өткөндөн кийин жазып бүттүк. Дал ушул китепти жазууңузга эмне түрткү болду? Китептин сыртында айтып тургандай эле кайгырууну адат кылган бакыттамын сезмек беле. Азыр Мамбет Асан устаз айткандай, кулак тойгон көз ачка, курсак тойгон төш ачка заманда жашап жатабыз. Элдерде аябай руханий ачарчылык, руханий кризис кезигүүдө. Мындан чыкты, Россияда Москва шаарында иштеп жүргөндүгүмө байланыштуу, ал жакта мигранттар менен көп маектешип калчубуз. Ким менен гана маектешпейин, алар жан дүйнөсүндөгү ачарчылыкты айгинелеп көрсөтүшөт. Мындан чыкты, менин китебимдин жазылып калуу себеби ошол ач калган руханиятка аз да болсо азык түлүк болсо, аз да болсо азык болсо деген ойдо китеп жазылып калды. Абдан жакшы. Сиз өзүңүз айтып калдыңыз, Москва жергесинде 4 жылга чукул жүрүп келдим депчи. Анан ал жактан биротоло келдиңизби Кыргызстанга? Эми чыгармачылыгыңызды Кыргызстанда улантасызбы? Ооба, жана сөз бар эмеспи, бөтөн элде султан болгондон көрө өз элиңде ултан болгонуң жакшы деп. Мындан чыкты, мен дагы Кыргызстанга биротоло келдим десем болот. Сөздүн ачыгы, жакында эле китебиңиздин ачылышы болбоду? Анан мен ошол жака барып, автору Рустам Абилов дегенде, жаңы автор экен, бул ысымды биринчи жолу угуп атырмын деп, улуу эле кишини күтүп аткам, сөздүн ачыгы. Анан сизди 21 жаштагы автор деп тааныштырганда мен аябай таң калдым, шок болдум. Кантип эле 21 жаштагы жаш бала китеп чыгарсын депчи. Анан ушул нерсе окурмандар тарабынан кандай кабыл алынды, сиздин жаш экениңиз жана чыгармаңыз кандай кабыл алынды элде? Чыгарма 19 жашымда жазылган кезде эле мектеп окуучулары арасында аябай сүймөнчүлүк алынып, окулуп башталган. Окурмандар тарабынан аябай жакшы деңгээлде кабыл алынды. Жада калса күнүнө 3-4 жолу окуган окурмандар болду. Чыгарма негизинен жакшылыкка чакыруу максатында жазылган.
кандай максатта жазылган болсо ошол максатына акырындан жетип жатат десем жаңылышпайм. Айтып атпайсызбы, чыгарма жакшылыкка чакыруу жагында ниетинде жазылган депчи. Мен окуп чыктым, анан ушул нерсени байкадым да, бул китеп жаштарга багытталган окшойт, анан жаштар дагы аябай көп окуп атпайбы учурдачы. Анан негизинен китепте сиз чыныгы бактылуулук динде, ыйманда деген чакырыкты айткыңыз келгенде да ушул аркылуучу. Анан ушул боюнча айтсаңыз, анан чыныгы бактылуулук сиз үчүн эмне? Китеп ооба, негизинен жаштардын азыркы учурда китеп окубай калышты, анан көпчүлүк жаштар максатын жоготуп, анан кайгырууну адат кылып алышты. Ошол жаштарды туура жолго баштоо максатында, анан жаштарга жакшы таалим тарбия берүү максатында насаат иретинде дин менен айкалышып жазылган китеп. Андан кийин эле бактылуулукка келсек, бактылуулук кээ бирөө үчүн бул байлыкта, кээ бирөө үчүн кол жеткис унаада, кээ бирөө үчүн кабат-кабат үйлөрдө. Мен үчүн бактылуулук бул ата-энемдин амандыгы, бир туугандын барлыгы, бир туугандын сак болгон сүйүүсү. Орусчасынан айтканда счастье в мелочах деп коет го. Бактылуулук бул майда нерселерде. Бар нерсени барктап, ошол нерсени убагында баалай билүүдө. Жакшы, анан мен китепти бирден менен эле окуп бүтүрдүм. Окуп бүткөн соң ойлодум да, чын эле бардыгыбыз ушундай бактылуу болуп, биздин жашообуздун аягындагы бактылуу болуп бүтөбү депчи. Анткени сиздин китебиңизде 4 окуя берилген, 4 окуяда тең каармандар аягында бактылуу болот экен да. Эмне себептен позитивдүү бүтүрүп койдуңуз? Бул реалдуулуктан алыс эмеспи? Анткени жашоо малина араласаң тикенек деп коет эмеспи? Бул нерсе өзүмө суроо берейин ушул жерде. Эмне менде негатив сценарийлер жок беле, же болбосо аягы трагедия менен бүткөн ушундай бир кызыктуу окуялар жок беле деген суроо берсем, жок, менде андай окуялар аябай көп болгон. Негизинен эле жашоодо жаманды да жакшы дей берсең жакшы болуп барат да. Андыктан адам деген жашоодо жакшы ойлонуш керек, жакшы сүйлөш керек, позитивдүү адам боло билиш керек. Анан мен ошол окуган окурманды да позитивдүү жашоого үндөө максатында ошол жалаң бактылуу кылып бүтүргөнмүн, жана элдердин жашоосуна бактылуулук тартуулоо максатында. Жакшы, анан ушул 4 окуядагы каармандар Хамза, Асия жана ошондой эле Абдуллас менен Мария, кийин атын Мариям деп өзгөрттүңүз, ошол каармандар бул чыныгы жашоодон алынганбы, алар прототиппи? Чыныгы окуя сиздин өзүңүздүн айлана чөйрөңүздө ушул окуя болгонбу? Анан ошолордон таасирленип алгансызбы каармандарды? Негизинен эч бир нерсе эч бир себепсиз жаралып калбайт. Ошондой эле чыгармадагы каармандарды жашоодогу кээ бир таасирдүү адамдарга айкалыштырып жазганмын. Мындан чыкты айта кетсем, алгач эле Каректен аккан көз жаш чыгармасында Хамза каарманды айта кетсек, 2017-жылдары Ошто Аль-Бухари мечитинен сапарга чыгып калганда, Хамза аттуу бир жигит менен чогуу сапарга чыгып калганбыз. Аны менен барып кыштын кычыраган күнү болчу, бир аябай суук жерде түнөп калганбыз. Түнкүсүн менин буттарым төшөктөн чыгып аябай муздап калганда, ойгонуп кетсем, бут жагымда ошол Хамза аттуу жигит эки бутумду колдору менен укалап отурган экен. Айтор ошол инсандын таасири барбы, ошондуктан улам дагы мен алгачкы чыгармамда каарманды Хамза деп атаганмын. Демек, Хамза деген каарманыңыз чыныгы жашоодо дагы жашайт экен да. Абдан сонун. Ал эми чыгарманын аталышына келсек, Каректен аккан көз жаш. Бул бактылуулуктун көз жашы. Эмне себептен ушул атты тандадыңыз? Негизинен чыгарма жарала электен алдын, чыгармага сценарий же ой келе электен алдын эле мага бул тема келген. Бул тема жүрөктө көпкө жашап жүрдү. Айтор 1 айдай жашап жүрдү. Ушул Каректен аккан көз жаш деген темада же ыр жазгым келди, же текст, же бир чыгарма жазгым келип жүрдү. Анан ушул чыгарма жаралып калды. Эмне үчүн бул теманы тандап алдым, билбейм. Аябай бир башкача сезилди. Же алдын ала сезе билгендей ушул сыяктуу. Жакшы. Анан эми социалдык тармактарда азыр бардык жазуучулар, акындар, ырчылар бардыгы тең активдүү да, азыр интернеттин заманы. Анан сизди да Инстаграмдан карап көрдүк, Рустам Абилов деп баракчаңыз бар экен, бирок ал жакта өзүңүздүн сүрөттөрүңүз жок экен. Себеби эмнеде? Аны мындайча түшүндүрө кетейин. Мен көп учурда эже карындаштарыбызга сүрөтүңүздөрдү соц тармактарга көп жүктөй бербеңиздер деген сөздү көп айтам. Ошол сөзгө өзүм биринчи амал кылуу максатында да койбойм. Экинчи тарабы бир аз уялчаакмын. Анан
кээде сүрөтүм киргизип калсам, ал сүрөткө бирөө лайк басса же комментарий жазса, өзүмчө жүрөктө бир уялуу пайда боло берет. Ошондуктан улам дагы киргизбейм. Бирок бүгүн бир аз өзгөчөлүк болуп, сиздин бетиңиздин жарымы көрүнүп турган сүрөтүңүз кирди. Ооба. Ал тууралуу айта кетсем, мен Кыргызстанга келдим. Ачылуу аземин өткөрдүк, окурмандар менен кезигүү болду. Мындан кийин эл менен көрүшүшүм керек, эл менен учурашышым керек. Ошондуктан улам дагы киргизип баштадым десем болот. Андан кийин негизи эле эркек киши обу жоктонуп сүрөт кое берген жактыра бербейм. Тааныштары көргөндө таануусу үчүн, ошол инсанды тааный билүүсү үчүн 1-2 сүрөтүн киргизүү зыян эмес. Жакшы. Анан негизи эле сизди карасам, өзүңүз дайыма позитивдүү жүргөнгө аракет кыласыз. Анан Нуржигит агайдын сөзү бар эмеспи? Жаманды айтпай жоёлу, жакшыны айтып жаялы депчи. Өзүңүз да ушул нерсеге аракет кылганыңызды байкадым да. Анан чыныгы жашоодо сиз өзүңүз кайгырып, бир нерсеге нерв болуп, депрессияга түшүп, стресс болуп, ушундай нерселер болобу сиздин жашооңузда? Бул нерсе ар бир эле адамдын жашоосунда болот деп ойлойм. Анан менде да болот. Бирок мен ошол нерсени бат жеңип кетүүгө аракет кыламын. Мындан чыкты, адамда жашоосунда 90% бул кайгыруу, адамды кайгыртууга татыксыз нерселер. Адамды кайгыртууга татыксыз нерселер. Анан бат жеңип кетем. Жакшы. Узак мөөнөткө созулбайт. Сиз азыр учурда 21 гана жаштасыз, китебиңиз чыкты. Эми алдыда Кыргызстанда болом деп атасыз, 4 жыл Москвада жүрүп келдим дедиңиз. Ошо Москва сиздин көзүңүз менен кандай экен? Ал жакта биздин мекендештерибиз бар. Ал жакта жашоо кандай? Эми бул жакта эле болосузбу? Ушул туурасында айтып берсеңиз. Биринчиден өзүм бул жакта эле болом эми буюрса. Экинчиден Москвадагы мекендештерибиз, жана эле айткандай, мен жакшы жагын айта кетейин. Москвада мекендештерибиз, жигиттерден айта кетсем, ал жакта жумуштун оорлугуна карабастан, бул жакта өлкөсүнөн алыс жүрүп, сагынычтарына карабастан, ал жакта өздөрүнүн жеке бизнесини курган жигиттер бар. Ошол эле учурда жумуштан чарчап келгенине карабастан, спорт чөйрөсүндө барып, ийгилик жаратып, Кыргызстандын атын көтөрүп аткан жигиттерибиз бар, аябай мыкты. Ошол эле учурда эже карындаштарыбыз бар, илим билимин токтотпостон алып жүргөн. Москва менин көзүм менен мүмкүнчүлүктүн шаары десем болот. Ал жакта окуйм десең шарт бар, иштейм десең шарт бар, ар тармактан өсүүгө болот. Анан ушул китепти чыгарып атканда сиз Москвада болчусуңуз да. Анан ал жакта өзүңүз иштеп, анан жумуштан сырткары китеп жаздыңыз болуш керек, Анан ошондо сизге тоскоолдуктар болду да. Кандай тоскоолдуктар болду? Аларды кантип жеңип өттүңүз? Чыгарма жазууда тоскоолдуктар аябай эле көп болду. Биринчи эле тоскоолдуктар бул убакыттын жоктугу болду. Жумушта негизинен Каректен аккан көз жаш чыгармасы 3 айда жазылып бүткөн болсо, ал убакыттын жоктугунан ошол 3 айга созулуп кетти. Эгерде убакыт болгондо ушул чыгарманы балким 2 жумада жазып бүтмөкмүн, ушундай. Ошо биринчи эле тоскоолдук убакыттын жоктугу болду. Анан кээ бир негатив ойлор болуп атты, бирок биз жеңип өттүк. Сиз эми коомго чыгып, публиканын адамы болуп калдыңыз да. Анан эми алдыда да кандай пландарыңыз бар? Дагы да кийинки экинчи китебимди эле чыгара салайын деген планыңыз барбы? Же дагы башка пландарыңыз болуп атабы? Пландарга келсек, чыгармачылык чөйрөнү таштабайбыз. Бул чөйрөдө өнүгөбүз, өсөбүз. Кудайдын берген таланты, муну багабыз, Кыргыздын атын буюрса дүйнөгө таанытабыз. Экинчиден, чыгарма жазгандан кийин адамга тыныгуу керек. Мен чыгарма жазгандан кийин чыгарма жазуу кыйын экендигин аңдап жеттим. Азыр мен үчүн бир сүйлөм жазууда бир ополтоодой чоң маселе. Андыктан бир аз тыныгуу болот, андан кийин кайра улантабыз. Жакшы. Ал эми жеке жашооңуз туурасында да сүйлөшкүбүз келип атат. 21 жашта болсоңуз дагы чыгармаңызда турмушту көп эле көрүп койгон, жашап койгон кишидей эле жазгансыз да. Анан көбү кызыгып атса керек, сүйлөшкөн кыз барбы же үйлөнгөнбү деп, ушул боюнча айтып берсеңиз. Сүйлөшкөн кызым жок. Качан үйлөнүүгө убакыт келгенде анан караштырып баштайм деп ойлойм. Ал эми жүрөккө буйрук берип болбойт. Балким кезигип калат, бирок азыркы учурда жок. Жакшы.
Негизинен «Каректен аккан көз жаш» чыгармасы таалим тарбия берген жаштарга үлгү болгон жакшы чыгарма болуп калды. Бирок бизде ата-энелер жоопкерчиликти алуудан коркот, жоопкерчиликти алуудан качат. Бардык нерсени китептен алсын, соц тармактан алсын, ютубтан алсын деп жүктөп койгондор көп азыркы учурдачы. Ушул боюнча айтсаңыз, таалим тарбия берүүдөгү ата-эненин ролун жазуучу катары. Жазуучу катары айта кетсем, таалим тарбия берүүдө ата-эненин ролу аябай чоң. Орусия шаарында 3,5 жыл жүрүп калдык. Ал жактын бир өзгөчөлүгүн айта кетсем, балага тарбия берүүдө алар баласынын бир артыкчылык жагыны, баланын кайсыл жагынан шыктуу болсо, ошол жагын карманып, ошол жагынан шарт түзүп, баласынын ошол жагынан өсүп өнүгүүсүнө шарт түзүп беришет. Жана аябагандай бир укмуш деңгээлде колдоого алышат. Ал эми бизде кыргыздарда бир кемчилик бар. Баланын артыкчылык жагын эмес, кемчилик жагын алып карашат дагы. Ошол кемчилигин да жетиштирүү максатында балага уламдан улам айта берип, баланы 10 түрдүү тармакка тартып, акырында баланы ар тармактан тажатып, жараксыз абалда чыгарып коюшат. Бизде дагы жок эмес албетте баланы туура тарбия бергендер, бирок басымдуу бөлүгү ушул нерсени жазышат. Чоң рахмат. Чыңгыз Айтматов атабыз калеми менен дүйнөнү багындырган жазуучу болду, сүрөткер жазуучу десек да болот. Анан сиз дагы келечекте Чыңгыз атабыздай болгон мыкты атыңыз дүйнөгө таанымал жазуучу болуңуз деген ару ниетте биз эфирибизди жыйынтыктайлы. Сизге эркин микрофон суналам. Чоң рахмат. Чоң ыраазычылык айтам, Бизон KG порталына ушул жерге чакырып, жагымдуу маек куруп бергенине. Ушул порталга катталыңыздар, жаңылыктарды үзбөй көрүп туруңуздар. Сизге чоң рахмат, чыгармачылык эргүү жана чың денсаулык каалайбыз. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен биздин эфирибиз аяктады. Буюрса, кийинки эфирлерден амандашка чейин сак-саламат болуңуздар. Бүгүнкү эфирди мен Айпер Ишенкул алып бардым. Рустам жаман уялчак экен. Өмүр баянда. Так, ошол. Тартып коюң күлүп аткан сүрөткө.